Анан бизде көп учурда угуп билип деле туугандардан деле угуп калабыз. Баягы тентек балалары болот эмеспи? Ошолорду токтолсун деп үйлөнтөт кээбиркилеричи. Анан балалуу болсо жоопкерчилик алат деп аны да күтүшөт. Ушуга көз карашыңыз кандай? Бул жаңылыштык эмеспи? Эми муну абсолюттук деңгээлде ушундай экен деп кылуу дурус эмес. Бирок биздин ата бабалар илгери мыкты болгон да. Мыкты психолог болгон. Диплому жок, бирок психолог болгон. Мыкты тарбиячы болгон. Мыкты илгеркилерди мындай карасаңыз, илгерки ата бабаларыбыз ар бири эле бирден молдо болгон экен. Мындай карасакчы. Ошон үчүн алар дагы баланын кантип өсүп, кандай жетилип баратканын билет да, байкайт. Мисалы кээ бир бала бар, кичинекей кезинде өтө тентек дагы, бир аз чоңойгондон кийин жоошуп, жакшынакай болуп калат да, өтө жоош болуп калат. Токтолуп калат бат эле. Анын оор басырып болуп калат. Ойлобогондо, кичинекейинде тентек болчу укмокчу. Бул табият маселеси. Бала көрүп тарбияланды дагы, табияты ошондой жоош болуп турган. Бирок кичинекей кезинде өтө тентек болчу. Гиперактив деп айтат, бүгүнкү тил менен айтканда. Кээ бирлер кичинекейинде жоош, ачылбаган түнт болот дагы, анан чоңоюп бегил чөйрөгү ачылгандан кийин чындыгында бешиктеги баланын бек болгонун ким билет деп мыкты инсандар чыгат. Же болбосо тескерисинче өтө тентек инсандар чыгат да. Ошого биздин ата бабаларыбыз илгертеден эле муну сезгендиги үчүн кичине ойногураак балдарды, оюнкараак балдарды, кичине напсине жеңилип бараткан балдар сезет да, ар бир ата эне сезет. Эртерээк үйлөп койбосом болбойт, бул дагы арамга кирип калбасын. Жоопкерчиликти батыраак мойнуна алсын. Себеби мунун табияты ошого ылайыктуу. Канчалык жүк берсең, ошончолук жоопкерчиликти дагы, анан эрте үйлөп койсок дагы ошо жоопкерчиликти мойнуна алып жашайт, алып кетет, арабасын тартып кетет деген жакшы тилек менен кылган көпчүлүгү ошо ийгиликтүү болгон. Бирок бүгүн ал нерсе бар эле, салт эле, ушундай эле, тигиндей эле деп туруп элечи, ал анализин кылбай, бала менен сүйлөшпөй, анын каалоосу барбы жокпу, аны менен эсептешпей эле бат эле үйлөп койгондор да бар да, жок эмес. Эмне десе тентек болуп бүтпөй. Эптеп үйлөп салсам токтолуп калар дейт дагы, бир үй бүлө курууну эксперимент катарында көрөт да. Баланын оңолуп калды. Бирок ал тетири тескерисинче бир эффект берген учурлар да бар. Андыктан бул индивидуалдык бир маселе. Ар бир ата эне өзгөчө маани бериш керек. Бул дегендик ата энелерге да айта турган нерсем ушул. Силер балдарыңарды өзүңөр алып берип үйлөнтөсүңөр деген маселе эмес. Балага да тандоо мүмкүнчүлүгүн беришибиз керек. Кызга да беришибиз керек. Биз